Урматтуу айылдаштар, бүгүн биз өтө чоң жоготууну башынан өткөрүп атабыз. Арабыздан легенардуу парламенттин депутаты, Кыргыз ССР Жогорку Советинин бир нече чакырылышындагы депутаты, даңк орденинин толук кавалери атабыз Карабаев Керимкул агабыз менен коштошуу аземинде турабыз. Карабаев Керимкул агабыз 1937 жылы Жаңы Жол кыштагында Кедей дыйкан үй бүлөсүндө төрөлгөн. 56 жылы Чаек орто мектебин бүтүргөн. 57 жылдан 67 жылга чейин Чаек колхозунда ар кандай жумуштарда иштеген. 67 жылдан 91 жылга чейин Чаек колхозунун башкы чабаны. 91 жылдан 97 жылга чейин дыйкан чарбасынын мүчөсү. 98 жылдан бери Кызылыс айыл өкмөтүнө караштуу Туу Арча фермер чарбасынын жетекчиси болгон. 75 жылы эмгек даңкы орденинин 3 даражасы менен сыйланган. 76 жылы эмгек даңкы орденинин 2 даражасы менен, ал эми 83 жылы эмгек даңкы орденинин 1 даражасы менен сыйланып, даңкы орденинин толук кавалери ээ болгон. 87 жылы эмгек сиңирген колхозчу, 91 жылы Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер, 95 жылы Манас эпосунун 1000 жылдык аттуу эстелик медалынын ээси, 98 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, 2009 жылы Кыргыз Республикасынын даңк медалы менен сыйланган. Ошол эле жылы Жигули автомашинасы менен да сыйланган. 2006 жылы Нарын областынын ардактуу аты уулу, 2012 жылы Жумгалы районунун ардактуу аты уулу намынын ээси болгон. 85-95 жылдары Чаек айылдык кеңешине 2 рет депутат болуп шайланган. Кыргыз ССР Жогорку кеңешинин 2 чакырылышына депутат, Нарын областтык партия комитетинин бир нече жолку мүчөсү, Кыргызстан коммунисттик партиясынын 27-28 съездинин делегаты, Советтер Союзунун коммунисттик партиясынын 28 съездинин делегаты. Ассаламу алейкум. Урматтуу Жумгал элим. Бүгүн бир эле айылдын сыйгы эмес, жалпы Кыргыз элинин атын ачкансындай тааныбал атабыз эмгек даңк орденинин толук кавалери, Жогорку кеңештин легендарлуу парламенттин депутаты Карабаев Керимкул атабызды акыркы сапарга узатып атабыз. Атабыздын эмгегин Советтик партия, Кыргыз Республикасынын президенти жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан жогорку бааланып, бир нече жолку сыйлыктарды берген. Керимкул атанын эмгеги эли сыйлап, Жогорку кеңешке 2 жолу, жергиликтүү кеңешке бир нече жолу депутат кылып шайлашкан. Керимкул ата ардактуу эс алганда чыкканына карабай, элим деп райондун өнүгүшүнө көптөгөн салымдарды кошуп келген. Жогоруда айтылгандай 2015 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугушууда мен Жогорку кеңештин депутаты болгондо Советтер Союзу тарап кетип, Кызыл Жылдыз айылына Кара Дөбө участкасына БСР жана мектеп салдыра албай калды беле деп, ушул мүдөөмдү аткарып бериңиз деп суранган. Керимкул атанын Жогорку кеңештин депутаты, бир нече жолку съездин делегаты болсо дагы биздин элибизде жөнөкөйлүгү, эли жерин сүйгөн бекенчил инсан катары эл эсибизде түбөлүктө сакталат. Ошол жерде иштеп жүрүп, окууга барбай калдым дейт. Анткени мырза кылды окутайын деп, инисин окууга жиберип, башкысы өзү калыптыр. Ошол турмуштун баарын көрүп, анан кийин чабан болуп, өмүрүнүн акырына чейин жалаң ошол чабандык эмгек менен даражага жетти. Бул өзү ар бир эле кишинин колунан келе турган иш эмес. Кыргызстанда канча чабан болгон, канча баатыр чабан болгон. Бирок ушул биздин агабыздын деңгээлине бирөө да жеткен эмес. Анткени бул киши ушул кабактын тоолорунда жүрүп, Москвага чейин биздин элдин намысын коргоп барган адам болгон. Адам катары карапайым, зээндүү, эмгекчил, так, честный деп коебуз го. Боорукер, коомдук иштен жалтактап качпаган, тарбиялык баскан турганынын баары ушундай тарбиялык чоң мааниси бар адам эле.
Mına bugün biz çok çoğaltığa uçurap жатabız. Akemiz şunday akılman bilimdүү adamdардын бири эле камкор адам эле жанагындай үй-бүлөсүбүз жалпы элге айылыбыздагы районубузда баардык элге камкор өзүнүн билгенин баардык улуу кишилерге акыл насааттарын айтып турчу эле дайыма. Урматтуу туугандар, мекендештер, бүгүн биз үчүн абдан оор күн. Аянган тообуз, асказообуздан бүгүн айрылып отурабыз. Атам биздин гана атабыз эмес, элге журтка эмгеги сиңген кадыр барктуу инсан эле. Эмгек жолун 14 жашынан баштап ак эмгеги маңдай тери менен эмгек даңк ордендерин толук кавалери, Жогорку кеңештин ошондой эле легендарлуу парламенттин депутаты эле. Атабыз эмгекчилдиги, адилеттүүлүгү менен элдин урмат сыйына ээ болуп, бизди да ошондой жолго салган. Ата, биз сизди эч качан унутпайбыз. Акыл наасат берген тарбияңызды ар дайым биздин эсибизде болот. Жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың торко болсун. Кош ата, кош. Ушуну менен даңк орденин толук кавалери Кыргыз ССР Жогорку Советинин бир нече жолку чакырылышындагы депутат, легендарный парламенттин депутаты Карабаев Керимкул агабызга арналган аза күтүү митингин жабык деп жарыялаган. Бүгүн эми жумгалдыктар ушул кадырлуу агабыз Карабаев Керимкулду акыркы жайга узатып чогулуп турабыз. Бул киши Кыргыз ССР Жогорку Советине 2 жолу депутат болгон киши. Алаң эмгекчил адамдын өкүлү катары КПСстин 27-чи акыркы съезди го дейм. Ушуга делегат болуп барып, Горбачев менен Ельциндин талаш тартышын угуп келген киши. Ушул кыргыз элинин атынан барып. Ушул киши Жогорку кеңештин акыркы сессиясында бул Кыргызстандын Масалиев, Аманбаев, Исанов, Жумагуловдорду шайлоодо кол көтөрүп, добуш берип, Акаевди шайлаган киши. Легендарлуу парламенттин мүчөсү. Карапайым малчылыктан Москвага чейин барган киши ушул киши. Бүткүл Союздук колхоздор советинин президиумунун мүчөсү болгон киши. Эмгек даңк орденинин толук кавалери. Союздун убагында алган. Ал эми бул биздин эгемен Кыргызстандын убагында даңк медалын алды, анан Жигули машинесин сыйлыкка алды. Бул кишинин эми тарбиялык бизге калтырган өрнөгү, сыйы, жаштарды тарбиялоого баскан турганы, сүйлөгөн сөзү биз таң калабыз. Ушул жөнөкөй чабандан ушул киши ушундай эрудициясы менен, ушундай зээндүүлүгү, таланты менен ушу эч тартынбай Москвада бүткүл Союздук съездерде кадимкидей жүргөн киши да. Мен билгенден бул киши Кожомкулдун 100 жылдыгы, Куйручуктун 125 жылдыгы, Калык Акиевдин атабыздын 100 жылдыгы, Тайлактын, Мусанын жылдыктары ушунун баарына кошумча кошту. Андан сырткары балыкчы Кошкор темир жолуна эт ашын ун талканынан өйдө берип, Манас 1000 жылдыкка, Ош 3000 жылдык деген чоң-чоң республикалык маанидеги иш-чаралардын баарына катышып, жакшы сөзүн айтып ушинтип жүрдү. Калык атанын тоюн бул киши эми ошо өйдө чектүү болуп бир уруктан болуп калат, өзү уюштурду.
Ошол жерде туугандарынын баарын өзү уюштуруп, 10 боз үйүн тигип барып, байгесин коюп, башында турду. Анан жашоосу карапайым, эмгекчил, мына могу адырдын баарында суу сугарып, малын багып, ушинтип жүргөн адам эле. Айылына кетерде бысыр куруп берип кетти. Ушул президенттерге кайра маселе коюп атып. Былтыр ачылды Кара Дөбө деген участкада жакшынакай бысыр бүтүп пайдаланууга берилди. Эми бул киши бир китеп жакшынакай китеп чакан калтырды. Ошондо жазып өзүнүн башынан өткөндөрүн адам таң кала тургандай. Ушул жылаңайлак кой кайтарып жүргөн, могу биздин тоолордо жүргөн бала, жигит кийин. Ушул Москвада барып, дворец съездовда Кыргызстандын намысын коргоп ошол жерде катышып отургандын өзү кандай эрдик. Акебиздин артык айрылуу болсун, бул кишинин эмгеги көп. Мен 2 сунуш айттым. Бул кишинин бюсту жанагы Чаек айылыбыздагы Жумгалдын мыктылары деген аллеяда туруш керек. Бул акыркы баатырыбыз, союздан калган эстелигибиз. Ушуларга агабыздын эстелиги туруш керек. Экинчиден, көчөгө, бир 2 көчөгө, Кызыл Жылдыз айылынан, Чаек айылынан аты коюлуш керек. Могу БСРга аты коюлуш керек, ушу кишинин эмгеги. Көп эле депутаттар бар, көп эле геройлор бар. Бирок мындай эмгек жасабай эле кетип калгандары бар, өзлөрү пайдасын көрүп эле. Бирден жипти минип, же болсо Волганы минип. Бул киши карапайым эле жашоо менен элге кызмат кылып жүрүп эле өттү. Мына 83 жаш дегенде эле Кудайга шүгүр, жакшы жаш. Жакшы жүрдү, жакшы өттү бул дүйнөдөн. Мына ага туугандан топурак буйрулуп, бүгүн топурак салып атабыз. Артын берсин, эл журтка берсин, Алла акырасына бизге берсин. Дейишимде болсун. Баштаганда далай китептер жазмак экен. Ошол дүйнөсү башкача адам эле да. Ошо Жумгалдын ичинде канча адам бар, канча сакалдууларыбыз бар. Ошолордун ичинен жаңгур болуп калганда, нары өтүп бери өткөндө эле жолугуп, үйгө келип, былтыр 80 жылдыгын өткөрдү. Ада качтык. Анан балдары турат, кемпири турат, апа жакшы киши. Анан ден соолук деген ушул экен да. Эгер ден соолугу болсо кекемдай жашай бермек. Жүзгө кенен чабы деп жүрдүк эле, тагдыр экен. Жакшы адам арты жакшылык болсун. Эл журттун оюнду болот. Анан жана сунуштар болуп кетти. Район ичиндеги маселелер чечилет. Шаарда деле жанагы жаңы конуштар болуп атат. Ошолордон бала бакыра жашаган жери болобу, башкасы болобу, эске алсак бул деле колдон келчү жумуш да. Эми аты өчпөй кайка болсо жаңырып туруш керек. Ошону каалайбыз. Анан эми бул дүйнөгө түрк болгон киши эртең кеч башта бирөөлүм дейт. Эми кекем бүгүн арабыздан кеткен менен кыялы мүнөзү баарыбыздын жүрөгүбүздө калат. Өмүр бою эстейбиз. Китептери турат колубузда. Жасаган иши бар. Элге айтпай турган да жерлери бар да. Ошо жакшы адам. Берип кулата, ошо бизди өз балдарынан кем кылбай, ошо бизге тарбиясын берип, жардамын аябай, жана дагы митингде катышпады, ошо адамгерчилиги ушунчалык жогору эле, көптөгөн үй-бүлөлөр бар, көптөгөн бир туугандарга өзүнүн жети баласы болгонуна карабай, биз бешөөбүз элек да, биздин балдар бешөөбүз. Ошондо биз өз балдарына баарыбызды жоопкы билимдүү болуп, акыл насаатын айтып, тарбиясын берип, мисалын баардыгы жоопкы билимдүү. Негизи биз апабызга ыраазыбыз. Өзү айтпады, бизге биздин үйлөө гана эмес, негизи ошо айыл жак эмгекчилерине негизи ошо биздин Урукчулукка, Жумгал элине, Чаек элине абдан чоң жоготу анткени
бул инсандардын бири эле ушу жаштайынан 14 жашынан эмгек жолун баштап ак эмгеги менен ошо даражага жеткенде кайрылуу кеңештин депутаты болуп баштап андан кийин эмгек даңк орденинин толук кавалери болгон. Андан кийин парламент жогорку кеңештин ушул убактагы Кыргызстандын жогорку кеңешинин 2 жолку депутаты болгон. Легендарный парламенттин депутаты болгон. Жана дагы замандаштар айтып өттү го, ушу биздин эгемендүүлүк жөнүндө мыйзамды кабыл алган, гимнди кабыл алган, биздин желекти, биздин эгемендүүлүктүн негизги атрибуттары болгон ушу гимнди, желекти, улуттук валютаны кабыл алган бул инсандардын бири эле да. Анан бизге албетте чоң жогорку мындай аза күтүү менен туугандарыбыз, бир туугандарыбыз менен ушундай ордунду айтабыз да. Ошо айтылбай кеткен акыркы жолу. Айтылбай. Ошо көптөн бери ооруп жүрдү эле. Акыркы 4 жылдан бери ооруп мындай. Анан ошо акыркы жолу 3 жыл алыш менен кетти эле. Ошондо акыл сөзүн айтып, насаатын айтып, ыраазымын балдарыма ушинтип көрүп жол көрүп атабыз да биз тамашалап жок атасыз деген 90го чыгасыз дагы жакшы болобуз деп. Бирок чынында эле начар болуш керек десем дагы адамда үмүт деген нерсе ачыкча калтырбайт да. Дагы жашайт, мына жаңы жылга чейин тура турса экен деп жакшы эле күн санап атканбыз да. Жума калды, 5 күн калды, 3 күн калды, баңгычоң ушундай сукка келди. Ала жок, дайыма биздин мандайыбызда болуп, дайыма элеси жаракбек биздин эсибизден кетпей айткан сөздөрү бизге абдан мындай бел болчу да, туу болчу, биз папабыз эртеп кеткенине карабай, атабыз бар деп абдан биз мындай аска тообуз, таянган тообуз, белибиз болчу да. Абдан жакшы адам эле, эмгекчил, ушунча таза, чынчыл, бизге дайыма айтчу. Биздин тукум, биздин балдар эгерде эч кимди алдабаса, бирөөнүн эмгегин алдабаса, эч кимди жамандык кылбаса, баардыгы жакшы болот. Эмгек жол ачык болот. Эл эмгегин жер жебейт. Эмгектесе акыл эмгек дайыма баягы эл билет, мамлекет билет. Чындыгында өзүнүн басып өткөн жолун айтты да. Анткени жанагы айтпайбы, жогорку билим алууга мүмкүнчүлүгү болбой, анткени атасы эртеп кеткен да, биздин папабызды жогорку билимдүү болуп окуткан. Өзү окубай кийин гана ошо кийин мен кичине эс тартып калган убакта ошо вечерний алып ошо орто билимди ошондо алган да. Абдан анан чыгармачыл адам болчу, өзүнүн китеби бар, отуруп эле чымындары да жасап коюп, бизге арнап, балдарына арнап, өзүнүн өмүрлүк жарына арнап ушинтип жазган ырлары да көп эле. Анткени азыркыга чейин ишенбей турам да. Азыр китептеримди кайра элестеп дагы бизде дайыма элеси жаркын элеси эсибизде болот да. Ошон үчүн 85-90 жылдары биринчи жолу ошо депутат болгондо да бул баласы. Анан мында ошондой да жанагы эмеде сүрөттөрү барлар. Легендарный парламентте депутат болуп жүргөн убагыттагы сүрөттөрү абдан көп эле да. Бул дагы кичи баласы менен парламентке чейин биринчи жолу депутат болгондо сүрөттөр экен. Мына бул жерде көбүнчөсү ушундай. Даңк орденинин